Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Зулушев конституциялык реформадан кийин дача суу боюнча ишти аягына чыгарабыз. Конституциялык реформадан кийин дача суу боюнча тергөөнү аягына чыгарабыз. Бул туурасында башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Ал дача суу түндүк түштүк альтернативдүү жолу Датка Кемин Чолпон Атадагы ипподромго жана ушул сыяктуу 10 чакты тергөөсү аяктабаган жазык иштерге сөзсүз түрдө баа берилип, күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керек деп эсептей турганын айтты. Дача суу боюнча тапшырмалар берилип, бирок тергөө жылбай жатат, анткени прокуратурада тергөө жок. Биз көзөмөл кылабыз, сунуш беребиз. Ошондуктан Конституциялык кеңешмеге тергөө прокуратурага берилсе деген сунуш киргиздик эле. Баш мыйзамдын жаңы долборуна кошулду. Эгер тергөө бизге өтө турган болсо, өзүбүз көзөмөлгө алып жыйынтыгын чыгарса болот. Дача суунун тергөөсүн аягына чыгаруу менин депутат кезден берки жеке максатым, деди Зулушев. Эскерте кетсек, авиа кырсыгы 2017-жылы 16 январда эртең менен болгон. Жүк ташып келе жаткан Боинг учуп конуу тилкесинен чыгып кетип, аэропорттун жанындагы дача суу айылына кулаган. Натыйжада айылдын 35 тургуну менен экипаждын 4 мүчөсү тең каза тапкан. Президент Садыр Жапаров өкмөттү бир беткей сындагандарга жооп кайтарды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасы аркылуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоп, өкмөт курамына карата айтылып жаткан айрым сындарга көңүл бурбоого чакырды. Ал мындай сын пикирлердин артында жалган аккаунттар жана ою бузук адамдар турат деп белгилеген. Социалдык түйүндөрдө фейк аккаунттар ар бир жасалып жаткан иштерди сындап, элдин пикирин тескери бурганга аракет жасап жатышат. Кээ бир ою бузук сайттар, журналисттер да бар. Мисалы, Каржы полициясы Ички иштер министрлигинин алдына барат экен деген маалыматты таратышты. Миграция министрлиги саламаттыкты сактоо министрлигине кошулат экен деп талкуу жаратышты. Өкмөт чечим кабыл алып, официалдуу түрдө билдирүү таратмайынча ишенбеңиздер. Ар бир жасалып жаткан ишибизде элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн гана болот. Айрым иштердин жыйынтыгы 3 айдан 5 айга чейин жемишин берет деп жазган президент Жапаров. Президент Жапаров мындан тышкары аткарылып жаткан иштердин жыйынтыгын күтүүгө чакырып, бурдагыдай бир топтун кызыкчылыгы үчүн жасалчу иштер түп тамырдан жок кылынганын билдирген. Президент Жапаровдун бул кайрылуусу азырынча мамлекет башчынын расмий сайтына жарыяланган жок. Парламентте сөз сүйлөгөн кезинде президент Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууну реформалоо эң негизги багыттардын бири экенин айтып, министрликтерди ирелештирип, кыскартууларды жүргүзүү аркылуу казына каражаты үнөмдөлүп жатканын белгилеген. Ноорузда өтүүчү көкбөрү мелдешине Казакстандан команда чакырылды. 21 мартта Норуз майрамына карата жана Болот Шамшиев, Темир Дүйшөкеев, Болот Шердин элесине арналган көкбөрү боюнча эл аралык мелдешке Казакстан катышат. Бул тууралуу аталган улуттук спорттун федерациясынын башкы катчысы Кубатбек Аскарбеков Спутник Кыргызстан агенттигине билдирген. Анын айтымында мелдешке Казакстан менен Афганистандан командалар чакырылган. Биз да федерациянын атынан Казакстандын парламент мажлисинин депутаты, социалдык маданий өнүгүү комитетинин мүчөсү, Казакстандын улуттук спорттун түрлөрү боюнча ассоциациянын президенти Бекболот Тилеуханга кат менен кайрылдык. Ал киши эпидемиологиялык абал жакшырса Казакстандан команда жиберерин убада кылды, деди Аскарбеков. Норуз мелдешине карата чет жактардан команда чакыруу чечими федерациянын 2021 жылга карата каралган календарлык планында кабыл алынган. Анда калыстарды көкбөрү оюна үйрөтүү боюнча семинарларды өткөрүү, кошуна Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнө барып жолдоштук беттештерди уюштуруу каралган. Мындан сырткары эл аралык Русский мир фестивалынын алкагында Москвада Чыңгыз Айтматовдун кубогуна арналып эл аралык мелдеш өткөрүлөт. Ошондой эле АКШда көкбөрү федерациясын ачуу боюнча расмий делегациянын иш сапары каралган. Жумабеков Анжелика балдак менен 2 айга жүрөт улуу кызына операция жасалды. Жол кырсыгына кабылган ырчы Анжелика Кайратова менен кыздары Айыма жана Айлиндин абалы тууралуу алар дарыланып жаткан Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси, белгилүү сөөгүк дарыгери Сабырбек Жумабеков Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине айтып берди. Эсиңиздерге салсак, Анжелика Кайратова 23 январдын таңында Ысык-Көл облусунда жол кырсыгына кабылган. Автоунаасында өзү менен кошо 3 кызы болгон. Дарыгерлер 5 жаштагы кызынын 2 бутунун тең кашка жиликтери сынып, ырчынын өзүнүн омурткалары жабыркаганын айткан. Экөөнү тең операция жасалган. Кийинчерээк улуу кызы Айыманын да моюн омурткалары сынганы аныкталган. Жумабеков ырчынын улуу кызы Айымага кечээ операция жасалганын билдирди. Ал буга чейин жеке клиникада дарыланып, андан кийин травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна которулган.
Мен кече иш сапарынан келерим менен ырчынын улуу кызына операция жасап бердим. Анын мойну сынып, жүлүнү кысылып, бир буту менен бир колу иштебей калыптыр. Үчөөнө жалпысынан 5 операция жасалды. Операциялардын бардыгы дүйнөлүк стандартка туура келет. Ырчы башында чет мамлекеттен дарыланууну пландаган, бирок достору Кыргызстанда дагы жогорку деңгээлдеги операция жасаларын айтып, мага алып келишиптир. Сырттан дарыланса абдан көп каражат кетмек, деди Жумабеков. Операциянын баалары тууралуу сураганыбызда ырчы менен кыздарына башка бейтаптар сыяктуу эле бекер жасалганы, каражат керектелүүчү материалдарга жана импланттарга төлөнгөнүн кошумчалаган. Дарыгер Анжелика менен кыздарынын абалы жалпысынан жакшы экенин белгиледи. Саясатчы Өмүрбек Бабановдун үй мүлкү өрттөнүп кетти. Республика саясий партиясынын мурунку лидери саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык үй мүлкү өрттөнүп жатканы тууралуу маалыматты 7-канал таратты. Анда Бабановдун Бишкектеги эң мыкты деген таза кандуу жылкыларды кармаган сарайы өрттөнүп, өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатканын көрүүгө болот. Өрт өчүрүүчүлөр азырынча келтирилген чыгым канча экенин жана өрт эмне себептен келип чыкканы эсептелип жатканын билдирген. Мирбек Атабеков акыркы убакта манас айткым келип жүрөт. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков кече 5 февралда өзүнүн Instagram социалдык тармактагы баракчасына манас айткысы келип жүргөнүн жазып чыкты. Акыркы убакта манас айткым келип жүрөт. Тай Торунун сөздөрүн билгендер болсо мага жазып коесуздарбы деп жазып, манас айтып жаткан видеосун киргизген. COVID-19 bir günde 3 beytап кайтыш болуп 72 кишиден табылды. Кыргызстандын коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабынын 6 февралдагы маалыматына караганда, соңку бир сутка ичинде оорудан Бишкекте 1, Чүй облусунда 2 киши каза болду. Вирустагы 72 кишиге жукканы лабораториялык жактан аныкталды. Элде чуктургандардын ичинде Бишкек шаар алдыда 27, Чүй облусунда 16, Нарын облусунда 2, Жалал-Абад облусунда 5, Ош облусунда 4, Ысык көлдө 3, Ош шаарында жана Баткен облусунда 2ден, Талас облусунда 1 кишиге коронавирус жукканы тастыкталды. Кыргызстанда COVID-19 пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 84.992 адамды түздү. Анын 81.542 сакайган, bir күндө 98 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 425 бейтап стационарда, 596 киши үй шартында дарыланууда. Ооруканадагы 32 адамдын абалы өтө оор, 130 кишиники оор, 324 адамдын абалы орто оор, 3 кишиники канааттандырарлык деп бааланууда. Жаңы өкмөт элди жакырчылыктын тузагынан чыгарууну убадалады. Жогорку Кеңештин сайтына жаңы түзүлгөн өкмөттүн программасы жарыяланды. Ал программа чыныгы максаттар, жаңы багыттар деп аталат. Ал эми өкмөттүн өткөн мезгилдеги башкы милдети Кыргызстанды өнүктүрүү жана чоң өзгөрүүлөргө баруу үчүн пайдалуу түптөө менен негизги багыттарды аныктоо болору белгиленет. Өкмөт учурдагы түзүлгөн кырдаалды жакырчылыктын тузагынан чыгуу жана туруктуу өнүгүү жолуна түшүү үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк катары кабыл алат деп жазылган программада. Өлкө экономикасынын учурдагы абалы кымыш өлкөлөрүнөн эң артта калган. Акыркы 10 жылдыкта Кыргызстандын экономикасы жылына 3,5%дан 4%га чейин өсүштү көрсөтүп жатты. Бул региондогу эң төмөн көрсөткүч. Дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта фондунун маалыматтарына ылайык коңшулаш Тажикстан 6,5%, Өзбекстан 8%, Түркмөнстанда 9,5% өсүү болгон. Ал эми 2020 жылы биздин ички дүң продукциянын ИДПнын төмөндөшү 8,11%ды түздү. Бул кымышы мамлекеттердин ичиндеги эң олуттуу төмөндөө. Бюджеттин дефицити 30 миллиард сомго жакын. Ал эми түз инвестициялардын келиши өткөн жылдын 9 айында 30%га кыскарган. Мындай цифралар жалаң эле пандемиянын кесепети эмес, биздеги экономикалык моделдин башкаруу системасынын эффективдүү эмес экендигинен дагы кабар берет деп айтылат маалыматта. Кыргызстан Туркиядан бардык жабдуусу бар 5 мобилдик клиника алып келет. Кыргызстанга Туркиядан 5 мобилдик клиника алып келинет. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 5 февралда министр Алымкадыр Бейшеналиев жана Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Анкарадагы мобилдик клиника чыгарган Optima Техник заводуна барышкан. Андалар заводдун Ислам өнүктүрүү банкынын жана башкы подрядчы норвегиялык Нормекас компаниясынын өкүлдөрү менен жолугуп,
мобилдик клиникаларды Кыргызстанга жеткирүү маселелерин талкуулашкан. Аталган клиникалар заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылып, компьютердик томограф, УЗИ аппараттары, маммограф, рентген аппараты, гастроскоп, колоноскоп, офтальмоскоп, риноскоп, эхокардиограф сыяктуу диагностикалык бөлүмдөрү болот. Ошондой эле биохимиялык жана башка анализдерди жүргүзүүгө ылайыкташкан лабораториялык жабдуулар, көзгө операцияларды жасоо бөлүмү иштейт. Тараптар мобилдик клиникаларды Кыргызстанга жеткирүү процессин тездетүүнү макулдашканы айтылды.